Assalamu алейкум достор, тарыхка болгон саякатыбызды улайбыз. Биздин каналыбызга азык урусу боюнча маалымат берип коюңуз деп сурангандар көбөйгөн үчүн бүгүнкү берүүбүздү азык урусуна баштайбыз. Анда эмесе кеттик достор. Биринчи эле Википедияга киребиз. Ал жерде жазууларды сиздерге окуп кетейин, андан кийин дагы тыянак чыгарабыз. Элдик санжыраларда Тагай бийдин бакма баласынан тараган уруу катары баяндалат. Уламыштардын биринде азык уруусунун түпкү теги жөнүндө мындай окуялар айтылат. Иреше ханга барганда Тагай бий ак үйлүү болуп, анын үй тиричилигин тейлеп туруш үчүн дайындалган ордо кыздарынын бирине убактылуу үйлөндүрөт. Мөөнөтү аяктаган мезгилде Тагай бий элине кайтаар алдында кош бойлуу аялына кыз төрөсөң өзүң чоңойтуп бойго жеткенде ыйлабай турган жерге узатып кой. Эгер эркек төрөсөң ал эс тартканда мени тек жайымды түшүндүрүп белги катары бул бычакты бер дейт экен. Эр азамат болсо өзү мени издеп табар деп айтып коштошуп жөнөп кетет. Тагай бий кеткенден кийин аялы эркек төрөп атын Кара Чоро коет. Кара Чоро эр жеткенде атасын издеп жолго чыгат. Ага жолдон бир сел саяк бала кошулат. Көп өтпөй андан кийин дагы бир бала жолугат. Кара Чоро эки баланы ээрчитип алып кыргыз элине келип Тагай бийди табат. Тагай бий Кара Чородон өзү калтырып кеткен баягы бычагын көрүп, баласы экенин тааныган соң жанындагы эки баланын чоо жайын сурайт. Кара Чоро: "Бирөө сел саяк бала экен, жолдош кылып алдым. Экинчиси болсо азыгымды көтөрүп келди" деп жооп берет. Жоопту уккан соң Тагай бий: "Баламды ээрчитип келген балдар экенсиңер. Силер да мага уул болуп калдыңар эме. Сел саяк баланы саяк, азык көтөрүп келген баланы азык" деп ат коет. Кийин саяктан саяк уруусу, азыктан азык уруусу тараган деп Википедияда жазылып турат. Анда эмесе достор, андан ары издеп көрөлү. Саяк урууларын эмпиге калтыралы дагы бүгүнкү берүүбүз азык уруусуна арналгандан кийин азык уруусунун аягына чыгып изилдеп коелу. Кылымдар бою келе жаткан кыргыз тили далай өзгөрүүлөргө туш келген. Албетте азык деген сөз дагы азык, асык, ажык деп кездешип атат. Анда эмесе биздин какас туугандарыбыздарда Леонид Валентинович "Инная жизнь" деген YouTube каналы бар. Ошол жердеги биринчи кездешкен азык урууларын учуратып атабыз. Угуңуздар, андан ары дагы улантабыз. Эсенер, арлы кыргыздар, здравствуйте, дорогие товарищи. Я был приятно удивлен вашим повышенным вниманием к теме родовой генеалогии хакасов. Соломачевы, соответственно, малоачинский административный род, но замечу, что есть Соломачевы еще и, это не очень многочисленная фамилия, еще и рода Ажих. Вот. Аристов деген тарыхчынын айтымы боюнча азык уруусу байыркы кыргыздардын түпкү негизги уруусу дейт. Төнүкөккө арналган жазмада аз уруусунун адамдары кыргыздарга бара турган ашууну көрсөтүп берген дейт. 1714 жылы, 1715 жылы ошол түрктөр деп жазылып калыптыр. Бул Уйгур империясы болуш керек. Кара көлдүн жанында аздарды талкалаган дейт. Бул маалымат Радловдун Монголиядагы байыркы түрк жазуулары деген тарыхый эмгегинде 66 бет дейт. Дагы азык уруулары жашап өткөн жерлерди айтып кетсек, Ас талашы, Көчмөн тоосу, Саян тоосу, Абактар өрөнү, Курум Грижимайло деген тарыхчынын Западная Монголия 297-312 беттер дейт. Абрамзон деген тарыхчынын азыктар байыркы уруу, аны Сарбагыш, Бугу, Солто урууларына кошконуна каршыбыз деп жазган экен. 59-62 беттер дейт. Абрамзондун мынтип айтканына себеп бар. Себеби Осмоналы Сыдык уулу деген кыргыздын биринчи тарыхчыларынын бири Тарыхы Кыргыз Шабдания деген китебинде азыктар Сарбагыш уруунун ичиндеги бир кичинекей уруу деп жазып койгон. Тарыхый далилдерден бир аз окуп кетейин. Радлов 4 тамгалуу асык уруусу байыркы көчмөн кыргыз деп жазылып турат. Ассирия булагында биздин заманга чейин 681-668 жылдары Асархондон доорунда көчмөн кыргыздардын асык аз уруусунун бириккен хандардын тукуму болгондугун Латышев айтат. Элницкийде биздин заманга чейин 5-кылымда асыктар жөнүндө грек тарыхында маалымат бар. Асык уруусунун ордо шаары Намангандан 10 км аралыкта төрө коргон болгон. Түркиянын 3 мамлекеттик ишмери асык тукумунан чыккан. Алар Түркиянын 3 устуну деп аталат.
Кытайда Кашкардын Опал районуна жакын жерде Асык деген айыл бар. Махмуд Кашкары ошол айылдан болгон. Толок молду. Асыктын асыл сөөгү Кыпчак дейт. Ошентип достор, Азык Тагайдын асыранды баласы эместигин, азыктар Теңир Тоого келген кыргыздардын эзелкилеринен экендигин билдик. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.